Ассаламу алейкум, жалпы ашкана сүйүүчүлөрүм, кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен биргеликте менин ашканамда япма катлама деген тамакты биргеликте жасайбыз. Сиздерге видео кызык болгон болсо, аягына чейин көрүңүздөр. Адаттагыдай эле акысыз рецепттер. Алгач эле камырдан баштайбыз. Керегинче ун, бир жумуртка, татымына жараша туз жана муздак суу керектелет. Камырды өтө жумшак эмес, өтө катуу эмес, кадимки манты оромого жасагандай кылып эле жасап аласыздар. Даяр болгон камырды баштыкка салып тындырып турасыздар. Кааласаңыздар муздаткычта, кааласаңыз үй шартында эле тындырып алсаңыздар болот. Керегинче эт, жакшылап кууруп алгандан кийин пияз. Пиязыбыз жакшылап куурулгандан кийин картошканы саласыздар. Картошка бүтүн боюнча эле калганы жакшы, анткени демделгенде эзилип кетиши мүмкүн. Ошондуктан картошканы мүмкүн болушунча чоңураак кылып тураңыздар, же болбосо бүтүн боюнча эле салыңыздар. Бул жака моуну сөзсүз кошуш керек, тигини сөзсүз кошуш керек деген нерсе жок, ар ким шартына жараша. Үйдө ар бир тамактан ашып калган бир-аздан эле перец, помидор, капуста ушуга окшогон нерселерди кошуп иштетип салдым мен. Сиздер деле ушуга окшогон нерселерди кошуп жасап алсаңыздар болот. Даяр болгон камырыбызды кадимки оромо мантыга жайгандай кылып эле жаясыздар дагы, суу май менен майлап, дал ушундай рулон кылып ороп чыгасыздар. Даяр болгон камырыбызды дагы ороп туруп 15 мүнөт баштыкка салып тындырып коебуз. Ага чейин биздин тамагыбыз акырын кайнап даамына келе берсин. Тамакка сөзсүз түрдө туз, кара мурч жана кызыл мурч кошуп койсоңуздар болот. Чеснок жана көк жөп бул калоочулар үчүн. Андан соң биздин даяр болгон камырыбызды чыгарып алып, ушундай жаясыздар. Кааласаңыздар жанагы слой кылып туруп кесип, биринин үстүнөн бирини жанагынтип кадимки каттама жасагандай кылып жасап алсаңыздар болот. Мен андай кылгандан эриндим кызым мененчи. Кызым дагы өчөшкөндө ошол күнү жанымдан кетпей туруп алды. Экөөбүз бирибизден өтүп, бирибиз ун болуп ушинтип жасадык. Мен көрсөткөн формат деле өтө сонун болот. Каттаманын ортолору аябай слой болуп азыр көрсөтөм, кесип деле сонун болуп бышат. Андан соң биздин даяр болгон тамагыбызды каалагандай фантазия менен жасап алсаңыздар болот. Менде дал ушундай салып туруп, андан үстүнө күнгө окшотуп жасап алдым. Өзүңүздөр көргөндөй каттаманын каттары аябай сонун болуп чыкты. Сиздерге дагы жаккан болсо сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Өтө тоюмдуу жана берекелүү тамактардын бири болот. Андан соң каалагандай фантазия менен жасап алсаңыздар болот. Менин оюмда помидор, бадыраң, калемпирлерди кошуп, сонун кылып жасап берем дедим эле. Ал жак фантазиямды дагы кызым келтирип койду. Тамагыбыз даяр достор, үй бүлөңүздөр үчүн сөзсүз түрдө жасап бериңиздер. Акысыз рецепттер бир гана Ак Зор ашканасында. Кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар.